Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вәсәлләмден түпкі ата теги. Аллах Таала адамзаттың түпкі атасы Азірети Адамды жаратқан елі. Адам алейхиссалам башын көтеріп асмандан өте көркөмдүү нур менен Ахмад деп жазылған bir ысымды көрді. Қызығып мынтип сурады: "О жараткан, бұл эмне болгон нур?" Аллах Таала айтты: "Бұл сенин урпагыңдан чыккан bir пайгамбардын нуру. Анын көктө аты Ахмад, жерде Мухаммад. Эгер ал болбосо, сени да жаратпас элем." Биз терең ыйманыбыз менен кабыл алган бул улуу чындыкты ошондон миллиарддаган жылдардан кийин дүйнөгө келген ошол нурдун ээси да анык айткан эле. Күндөрдүн биринде сахабалардан Абдулла ибн Жабир радиаллаху анху мынтип сурайт: "О Аллахтын элчиси, баарынан мурун Аллахтын эмнени жараткандыгын айтып бересиңби?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жоопту берет: "Баарынан мурда сенин пайгамбарыңдын нурун өз нурунан жаратты. Ал нур Алла Тааланын кудурети менен каалагандай кезип жүргөн. Ал убакта лаух калам да, бейиш тозок да, периштелер да, асман жер да, күн ай да, адам баласы менен жиндер да жок эле. Ааламды жарык кылган нур акыркы эң биринчи Азирети Адамдын бешенесине жарык берди. Андан кийин пайгамбарларга өтүп олтуруп Ибрахим алейхиссаламга чейин келди. Андан пайгамбарлык уулу Азирети Исмаилге өткөн. Пайгамбарлардын бабасы болуп эсептелинген Азирети Ибрахимдин эки уулу болгон: Исхак жана Исмаил алейхиссаламдар. Ал уулу Исхак алейхиссалам урпагынан бир канча пайгамбардын келерин Алла Таала илхамы менен билген. Бирок өтө сүйгөн аялы Ажардан туулган улуу Исмаил алейхиссаламдын урпагынан бир пайгамбардын келер келбеси белгисиз болчу. Ошентсе да Ибрахим алейхиссалам акыр заманда бир улуу пайгамбардын келе турганын билчү. Ошол себептен соңку пайгамбарлардын жанынан артык көргөн уулу Исмаилдин тукумунан келишин каалачу. Азирети Адам жер бетиндеги алгачкы ибадат жай болгон Каабаны биринчи болуп курган жана ал имарат кылымдар өткөндөн кийин да урап, жер менен жексен болгон эле. Азирети Ибрахим бул ыйык имараттын кайрадан курулушу үчүн Алла Тааладан буйрук алып, уулу Исмаил алейхиссалам менен бирге дароо курулуш иштерин башташат. Каабанын курулушу бүтөөрү менен ата-бала колдорун көктү көздөй жайып, Алла Таалага мындайча жалбарышат: "О жараткан эгебиз, уругубуздан чыккан момундардын арасынан бир пайгамбар жөнөт. Ал аларга аяттарыңды окусун, сенин китебиңди жана даанышмандыкты үйрөтсүн. Аларды пенделердин күнөөлөрдөн тазаласын." Ошондон кийин жараткан чын пейилден чыккан бул дуаны жоопсуз калтырбай, Азирети Исмаилдин тукумунан келген пайгамбарлардын башчысы катары пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жиберүү менен алардын дуасын иш жүзүнө ашырды. Бул чындык тууралуу ааламдын улуу урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам "Мен атам Ибрахимдин дубасынан жаралганмын" деп айтат. Азирети Исмаилдин уул неберелери барган сайын көбөйүү менен Араб жарым аралынын бардык тарабына тарайт. Алардын ичинен Адынан уулдары, алардын ичинен Мудар уулдары жана алардын ичинен Курайш уруулары башкалардан өзгөчө жана жогору тургандыгы менен белгилүү болгон. Курайш уруусунун ичинен Хашимилер уруусу башкаларга караганда көбүрөөк атак даңкка ээ болчу. Бул тууралуу пайгамбарыбыз төмөнкүдөй айтчу: Аллах Ибрахим уулдарынан Исмаилди, Исмаил уулдарынан Кинана уулдарын, Кинана уулдарынан Курайшти, Курайштан Хашим уулдарын, Хашим уулдарынан мени тандап алган.
Бул бардык тарых булактары көрсөткөндөй ааламдын урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын 21 атасына чейинки ата теги төмөнкүлөр болуп эсептелет. Мухаммад, Абдулла, Абдулмуталиб, Хашим, Абдуманнаф, Кусай, Килаб, Мурра, Кааб, Луай, Галиб, Фихр, Малик, Надыр, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Мудар, Низар, Маат, 22-си Аднан. Ааламдын улуу урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын чоң аталары ушундайча уланат. Ар бири атак даңкка ээ, ар бири уруулардын башчысы, өз чөйрөсүнүн көрүнүктүү адамдары болушкан. Келечекте пайгамбар чоң атасынын бешенесиндеги жаркыраган нурдан белгилүү эле. 21 атасынын аркы теги. Тарыхчы санжырачылардын айтымы боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 21 атасы болуп саналган Аднан Азирети Ибрахимдин тукумунан чыкканы талашсыз. Аднан менен Ибрахим пайгамбардын арасында өтө узак убакыт өткөн. Айрым санжырачылар алардын арасында 40 урпак оошконун айтышат. Ушундан улам арадагы өткөн убакыттын канчалык узактыгын байкоо кыйын эмес. Бул себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 21 атасы Аднандан Ибрахим пайгамбарга чейин болгон экинчи топтогу ата-бабаларынын тизмеси бир-бирден так аныкталган эмес. Кээ бир санжырачылар 7 ата менен, кээ бирөөлөрү болсо 9 ата менен Азирети Исмаилге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тегин улаган. Мындан улам арада бир топ эле ата-бабаларынын аты билинбей, оош кыйыштык көрүлгөнүн байкоого болот. Ал эми айрым тарыхчы санжырачылар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аднандан Азирети Ибрахимге чейинки туташкан экинчи топтогу ата-бабаларын төмөнкүчө баяндайт. Аднан, Уд, Мукаввим, Нахур, Тайрах, Яруб, Яшджуб, Набит, Исмаил, Ибрахим алейхиссаламдар. Тарыхчы Ибн Исхак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-бабаларын тегин тектеп, мындан да ары көздөй сүрүп олтуруп Азирети Адам алейхиссаламга чейин жеткирген. Бирок башка булактарда бул ата тегин сүрүштүрүүгө карата бирдей пикир сакталган эмес.